Mına bismillah деп buyursa. Өзүмдү кичикей телевизордон көрүп алып башталды экен деп бизде биякты карап анан кийин буюрса баштап алды. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум рахматулла баракату. Ассалому алейкум замандаштар, ассалому алейкум бир туугандар. Сиздер менен кайрадан ушул Марва ТВ радио Насихат радиосунан, Марва телеканалынан жолугушуп отурганыбызга Аллага миң мертебе шүгүрчүлүк. Ушул дидарлашып, жүздөшүп деп айтабыз. Ушул жүзүбүздү көрүшүп тургандын өзүнө шүгүр келтирели. Кудайыма миң мертебе шүгүрчүлүк, аман эсен, ден соолукта, элибизде тынччылык, мына ушундай болуп жолугуп турганыбызга дагы кубанып, сүйүнүп турушубуз керек. Деги эле өзү кээде ушу Кудай Тааланын жараткан нерсесине көп маани бербей, өзүбүздүн турмуштук көйгөйлөрүбүздүн аркасынан жүрө беребиз да. Күндүн кантип батып кеткенин, кантип таң атканын деле байкабай калган учурларды бир ошолорго маани бербей, түйшүккө эле кирип кетип жашай берген дагы учурларыбыз болот. Ошол себептен бири-бирибизге мына ушул жакшы сөздөрдү айтып, анан Алланын жаратканын эстетип турганга не жетсин. Да бир жолу ассалому алейкум. Мына ошо Марва ТВында ушул баарлашуу деген көрсөтүү. Дагы биринчи жолу ким көрүп аткан болсо, ошого айтып коеюн. Ушул Марва ТВында баарлашуу. Мен ушул башка радио телевидениядан эмес, ушул атайын ушул Марва ТВсына келип ушул көрсөтүүдө катышып атканымдын себеби бул жерде Алланы улуктаганга мындай бир жакшы өзү телевидениядагы ошол дин жолундагы ислам дининде мындай түшүндүргөн, даңазалаган, Алланын жараткан нерселерине мына баарыбыз кандай жараткандыгын түшүндүрмө бере турган радио телевидение. Ошон үчүн бул жактан 1 саат убактыбыз бар. Ушул 1 саатка убакыттын ичинде көп бири-бирибизге жакшы тилектерибизди айтышып, бул Кудайды таанып, жараткан нерселерине дагы таң калып, тобо кылып, шүгүр кыла турган бир жакшы баарлаша турган бир шарт түзүлгөн да. Ошон үчүн мен ушул радиону тандадым, телевиденияны. Анан азыр экрандан телефондун номерин жазылат. Ушул жерге WhatsApp аркылуу өзүңүздөр сурооңуздарды берип турсаңыздар, биз ошол суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Башында бир сыйра сиздерге эскертип коеюн. Буга чейинки дагы угуучулар, көрүүчүлөр бар. Алар да суроо берип жүрүшөт. Марва ТВны билишет, баарлашууну. Мен бул жерде мындай бир дин аалымы катары эмес. Мен элдин арасындагы жөнөкөй бир мусулман, элдин арасындагы сүйлөшүп жүргөн сөздөргө, дин жөнүндө түшүнүктөрдү бири-бирибизге айтышалы. Менин түшүнүгүм дагы ошол, мен ушинтип ойлочу элем мурда, көрсө мындай экен деп айтайын деген максат менен бири-бирибизге эпке себеп, сооп иштерди кылалы. Дайыма мен ошол тамашалап айтам. Мечитке барбагандын баары концертке келет депчи. Асырындай концертке келгенде, ошо концертке келгендерге дагы бир дават кылып, Алланы улуктап алганга бир шарт түзүлүп калат депчи. Анан асырындай мени ушул кезге чейин бир 30 жыл маймыл болуп жүрүп элге таанылган болсом, ошо мени тааныган, билген бир туугандарга эми ушул бир эбепке себеп дегендей, бир Алланы улуктаганга, ислам динин түшүнгөнгө бир себеп кылып, мен да бир соопка илешип калсам деген максат менен ушул көрсөтүүгө келип аракет кылып жүрөм. Анан бул жерден суроолор болуп кала турган болсо, мага мындай бир мен жооп бере албай кала турган суроолор болуп калган болсо, анда сиздер мындай өтө оор кабыл албаңыздар. Бул билбегенден кийин эмне бул жерге чыгып алды деп дагы эме кылбаңыздар. Бул мен дагы айттым. Бул жөн гана баарлашуу, бири-бирибиздин
келгиле бир туугандар, бул жашоого эмнеге келдик, эмне максат менен келдик? Көрсө Алланын жаратканына таанып, ибадат кылып, мына ошого шүгүр кылып, тобо кылып, ошого рахматын айтып, ушинтип жашашыбыз керек экен дегенди түшүнөлү деген максат менен бири-бирибизге айтышып турат экенбиз. Эң жакшы сооп бири-бирине тааныбаган адамга салам берүү. Тааныбаган адамга жакшы мамиле кылып, тамак берип, садака кылып, мына ушундай иштерди кылып турган ошол бири-бирибиздин бириктирип, бири-бирибизге ынтымак, бири-бирибизге жардам, жана кошуна, бул түбөлүктүү кошуна дегени кошунаңа жакшы мамиле кыл, анан ошондон баштап баардык нерсе уланат деп айтылган себеби, кошуна мына мисалы мага менин кошунама жакшы мамиле кылам, ал кошунам наркы кошунага жакшы мамиле кылат. Ал кошуна наркы кошунага, ошентип отуруп менин кошунам мага кошуна, ал кошуна наркыга кошуна, Кыргызстан Казакстанга кошуна, Казакстан Өзбекстанга кошуна деп отуруп, кошуна дүйнөнү бириктирет деп айтылат экен. Ансыңардай мына ошентип тааныбаганыбызга, тааныган кишиге дегендей жакшы сөздөрдү айтып тура турган болсок, демек бул жакшы. Жакшынын аркасы жакшы. Келиңиздер, биздин ушул көрсөтүүгө мен мындан кийин жалгыз эле чыгып алып эле ушул борончу сүйлөй берет экен дебестен, биздин өзү эл сынчы, биздин эл кийинки учурларда мындай сабыры кетип, мындай шашма, деги эле адам кийинки техника чыккандан бериби, илгери биз мисалы бири-бирибизге кат жаза турган болсок, кыздарга деп коеюн, мисалы биз кыздарга кат жазсак, аны бир жумадан кийин жазып, ага жетип, анан ал кайра жооп жазып, анан кайра бир жумадан кийин келип дегендейчи, ошону күтүп, ошого сабыр кылып жашаганбыз да. Азыр болсо бирөөнү SMS жазган болсоң, ал бир 5 мүнөткө чейин жооп жазбай койсо, чыдабай кетип, жазбайсыңбы деп кайра жазып ийебиз го. Демек сабырыбыз анча болбой калган учур, заман болуп баратат. Ошондуктан бир туугандар, ушул көрсөтүүнү мен мындан кийин сынчыбыз дегеним жалгыз эле отуруп алып эле дебестен, мен кийин конок чакырайын деп чечтим. Мындан кийин сиздерден бир ушул көрсөтүүдө айтып коеюн. Кайсыл чыгармачыл адамдардан, саясатчыларданбы, башка кесиптеги врачтарданбы, органда иштегенби, кыскасы кандай кесиптен болгон болсо өзүңүздөрдүн дагы мына ушул дин жагынан илими болгондор болсо, кызыгып жүргөндөр болсо, WhatsAppка жазып койсоңуздар болот. Менин номурум өзүмдүкү 773 47 47 15. Бул меники. Мени WhatsApp'ыма жазып койсоңуздар болот. Ушул кишини конокко чакырсаңыз, жакшы нерселерди, элге пайда тие турган нерселерди айтып берет десе, мен аны конокко чакырам. Ошондой эле өзүбүздүн эле баягы чыгармачыл адамдардан дагы чакырып, анан турмуштагы болуп аткан көйгөйлүү маселелер жөнүндө ошону баарлашып, ошону жакшы жагына бир жол түзгөнгө аракет кылып көрөбүз. Мен бүгүнкү ушу көрсөтүүдө бир нерсе айткым келди. Мен кечээ күнү айылдан келдим. Айылга барып, улуу байкемдин байбичеси көзү өтүп кеткен, каза болуп калган. Ал кишиге барып, Куран окутуп, аш берип деп айтабыз, аш берип келдик. Мен ошол жердеги келгенден кийин мен бүгүн ушул көрсөтүүдө ушул жөнүндө сүйлөшөйүн. Куран окуткан жөнүндө, аш берген жөнүндө сүйлөшөйүн деп чечтим. Ушуну билип алганыбыз жакшы болуш керек. Өзүбүз бири-бирибизге эбепке себеп деп коет. Жакшы нерселерге себепчи болуп жүрөлү деп айтайын. Мына мындай экен көрсө, менин аалымдардан угушумма, илимдүү дин илимдүүлөрдөн угушума караганда, биз мисалы мен бардым да кече жеңебизге Куран окутуп келдим деп айтып атам. Бардык байкебиз, байкемдин балдары апасына Куран окутушту. Ушунда келген адамдар эмне деп айтат?
келип ошол жерден баягы Кур'ан окутуп, дасторкондон тамак жешип, анан кеткенден кийин айтышат да мисалы. Тиги жолдошуна рахмат, балдарына рахмат. Мына ошентип көзү өтүп кеткен апасына Кур'ан окутушту деп ыраазычылыкты айтып кетет. Мунун шарты мындай экен. Алар ыраазычылык айтканда кимге айтып кетти? Күйөөсүнө, балдарына, туугандарына, бизге деп коелу, айтып кетти. Ошондо адрес бизге болду да. Ыраазычылык нерсе адреси бизге болду. Байке күйөөсүнө, балдарына, бизге болду. Көрсө, Кур'ан окутуштун бир тартиби мындай экен. Тамак берилип атканда, ошол көзү өтүп кеткен жеңемдин атынан берилиш керек экен. Ошонун атынан берип атабыз деп биз ниет кылышыбыз керек экен. Ошондо элдер келип Кур'ан окутуп, тамагынан жеп, көтөргөн нерсесин алып барып, үйүнөн дагы туугандар менен бала бакырасын менен жеп, ал жерден Кур'ан окуп, ошо Кур'андан болгон соопторду ушул жеңебизге айтылып, багышталып турган болсо, сооп жеңеме жазылат экен. То есть көзү өтүп кеткен адамга жазылат экен. Тирүүлөр тирүү да. Алар биз тирүүбүз, соо иштерди кылганга убактыбыз бар, шартыбыз бар. Тирүүбүз басып жүрөбүз. Башка деле учурларда сооп кылып алсак болот. Ал жерден барып мен Кур'ан окутуп атам, же биз Кур'ан окутуп атабыз деп элдин ыраазычылыгын өзүбүзгө алып алгандан көрө, жеңемдин атынан садага катарында тамак берилип, анан элдер ошо ниетибизде, ичибизде мына ушул жеңемдин атынан берилип аткан тамак деп айтышыбыз керек экен. Мен сиздерге дагы бир жолу басымдуулук кылып айтып коеюн. Ошондо сооп көзү өтүп кеткен өлгөн кишиге жазылат экен. Адам өлгөндөн кийин аркасынан токтобой турган сооптор бар. Алар көпүрө салса деп айтабыз, угуп жүрөбүз, көпүрө салса, ал көпүрөдөн адамдар өткөн сайын ыраазы болуп тура турган болсо, ушуну ким ушул көпүрөнү раз салып коюптур. 2 айылдын ортосунда ушул көпүрө болгон үчүн бизге жеңилдик болуп, мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп ушулардан ой рахмат деп алар ыраазычылыгын айтып турган сайын көзү өтүп кеткен адамга сооптору жазылып турат экен. Мына токтобогон сооптор. Мектеп салып кетсе, анда илим алып турса, балдар илим алган сайын, канчалык илим алган сайын ошо кишиге соо жазылып турат. Мечит салса, мечиттин ичинен канча адам Кур'ан окуп, мечиттин ичинен канча илим алып, мечиттин ичиндеги илим алгандар башка жака дааваттарга чыгып, канча адамдарга ошол ислам динин таркатып турган болсо, мына ошол өмүрүнө эмне болот? Акырына чейин ошол сооптор жазылып турат экен. Ошо сыяктуу эле көзү өтүп кеткен бир туугандарыбыздын атынан дагы биз садага берип турсак, ошол сооптор дагы ал бир туугандарыбызга, ата энебизге көзү өтүп кетсе жазылып турат экен. Мечитке кирип баратсак мисалы, дайыма садага деп беребиз. Биз өзүмчүлбүз да, өзүбүздүн атыбыздан беребиз. Дагы бир жерге садага барып калса жардам берип коеюнчу, Алланын ыраазычылыгы үчүн деп садаганы беребиз. Өзүбүзгө сооп алабыз да. Бирок ошондой учурда эмне кылышыбыз керек экен? Атамдын атынан, апамдын атынан берейинчи садаганы. Ата энемдин атынан ушул колун жокторго жардам берейинчи. Көзү өтүп кеткен ата энемдин атынан тамак берейинчи. Тамак бергенде дагы ушул сөзсүз эле мал союп, кан чыгарып бериш эмес, колуңдан келишинче. Анткени сенин колуңдан канча нерсе келип турат, эми ал Аллага белгилүү, көрүп турат, билип турат. 3 кишиге тамак берсең дагы, үйгө 3 кишиге тамакка чакырып койсоң дагы, ушу ата энемдин атынан ушуларга тамак берип коеюн. 2 кишиге тамак берсең деле, атамдын атынан, апамдын атынан тамак берип коеюн деп, мына ушинтип садаганы токтотпостон ушу көзү өтүп кеткен ата энеңдин бир туугандарың болсо мисалы, ошолордун атынан берип турушубуз керек экен. Анан сен баягы айланууда жакшы нерсе да айланып келет, жаман нерсе да айланып келет дегендей, кийин ошентип жүргөнүңдү балдарың көргөндөн кийин, балдарыңдын дагы тарбиясы, балдарыңа дагы Алла жүрөгүнө ошондой ыйман салып, сен көзүң өтүп кеткенден кийин аркаңдан сенин сооңду токтотпой эмне кылып турат? Мына ошол ата энесинин атынан көпүрө салып берет, ата энесинин көзү өтүп кеткен атынан тамак берип турат, садага берип турат.
Senin soğuğundu ulantып turат. Senin atыңdan da şöntüp turат. Mına karаңыздар kандай. Atаңa kılgandı balаңdan görösүң деген кыргыздын сөзү дагы мына ушул жерде чоң мааниси жатат. Атаңа кылганды балаңдан көрөсүң. Анткени себеби мындай болуп атат да. Ата энең өлдү. Мына атаң каза болду. Каза болгон күндөн баштап анын амалы токтоду. Керек болсо ата энеңдин өлгөн күнүнөн баштап атын да айтпай калабыз, баланча экен, түкүнчө каякта деп бирөөлөр өлгөнгө келсе айтат, эмне деп айтат? Сөөк каякта? Маркум кайда? Сөөктү жуудуңарбы деп мисалы айтам, акматты жуудуңарбы, ташматты жуудуңарбы деп айтпайт да. Аты да айтылбай калат экен. Анткени анын эмне болду? Амалы токтоду. Ал күндөн баштап ал эч нерсе кыла албайт. Ал бизге муктаж. Тирүүлөргө, балдарына, бир туугандарына, муктаж. Ошо күндөн баштап биз колубуздан келген жакшылыгыбыз ушул эмне? Намаз оккан сайын билип билбей кетирген күнөөсүн Аллам кечирсин деп суранып туруп, дуа кылып турушубуз керек. Ошонун аркасынан жакшы сооп иштерди кылып турушубуз керек. Анан кийин биз ушул мындай бир көпчүлүк бизде Кыргызстанда мындай бир түшүнүк пайда болуп калды. Азыр мен суроолорго бир астайын жооп берем. Азыр мен башында айта турган мен акырына чейин айтып коеюн. Куран окулат десе, ошо өлгөн кишиге Куран окулат десе эле биз Куранды ушу Фатиха сүрөсүн, Иклас сүрөсүн окуп баштаганда эле көпчүлүк баягы динден түшүнүк алысыраак болуп жүргөнбүз баарыбыз эле. Ошол себептен биз бирөө Куран окуса эле көздү жума алып эле өлгөндөрдү элестейбиз да, өлгөн туугандарыбызды эстей беребиз да, туурабы? Көздү жума алып бирөө Куран окуса ошолорго окулуп атат деп түшүнөбүз, түшүнүгүбүз боюнча. Ушуну дагы мен айта кетишим керек. Куранды бир эле өлгөн кишиге эмес, бул Куран негизи өзү тирүү кишилер үчүн. Тирүү кишилер үчүн, Куран тирүү кишилер үчүн түшкөн деп айтылат экен. Менин окуган эмем боюнча, билимим боюнча сиздерге түшүндүрө кетейин. Куран тирүү кишилерге түшкөн. Кантип? Курандын өзүнүн котормосу билип алсак эле, анан элестетсек болот. Курандын котормосунда эмне айтылып атат? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Райымдуу, мээримдүү Алланын аты менен баштайм. Райымдуу, мээримдүү Алланын аты менен баштайм. Анткени барлыктардын баарынын ээси болгон ушу ээсинин атынан баштайм. Өзүм атыман баштабайм. Анткени мен да жаратылгам. Жаратуучунун, жараткандын аты менен баштайм. Ал анткени райымдуу, мээримдүү. Малики Яумиддин. Ал жаза күндүн ээси, ал түбөлүктүү падыша. Бул учурдагы, бул жашоодогу падышалардын баары убактылуу. Ал түбөлүктүү падыша. Сага таянып сенден гана суранабыз. Туура жолду багышта, шайтандын азгырыгынан сактай көргүн. Анткени сен бардык нерсенин ээси, жараткан сенсиң. Бардан жок нерседен бар кылган, бар нерсени жок кыла турган сен анткени жалгызсың. Кулхуллахат Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якуллаху куфуан ахад. Сен төрөлгөн эмессиң, төрөлбөйсүң, сен барсың. Сен жалгызсың. Мына ушул Курандагы айтылган сөздүн мааниси. Мааниси. Эми ушуну Алланы улуктап атабыз. Улуктап айтып атабыз да. Ушуну айтып Куранды окуп атса, биз эмне кылабыз? Дайыма көзүбүздү жуума алып, Алланы улуктап атса, биз көздү жуума алып отуруп алып, өлгөн бир туугандарыбызды эстеп отура беребиз. Алланы улуктап атат. Ошон үчүн Куранды биз дайыма эле өлгөн жерде окуйт экен дебестен, бу Куранды бардык жерде эмне иш кылсаң да, эмне иш баштаган атсаң дагы Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Алланын аты менен бардык мактоо бир ана Аллага жарашат. Анткени мактоонун ээси ошол. Мактоонун ээси башка эч нерсеге мактоого татыксыз.
жаралган нерселердин баары мактоого татыксыз. Ошон үчүн шайтан анын эмне кылып атат? Акырын напсиси аркылуу ошол мактоону пендеге буруп койсо, анан биз пенде эмне кылып баштайбыз? Мен деп анан кийин барып акырында мен кудаймын деп атпайбызбы? Ошон үчүн бир гана ушул мактоонун ээси болгон Алла деп биз Алланы мактап атабыз. Эң биринчи Алланы мактап бүтүп, андан кийин анан ошол жараткан жаратуучудан алаканды жайып алып анан суранып атабыз. О Кудай, мына ушул биз айткан баардык нерсенин ээси сенсиң, жаратуучу сенсиң. Мына менин атам же апам алдыңа барды. Ырыскысы, өзүң берген ырыскысы түгөндү дагы өз алдыңа барды. Эми мына бир туугандары, достору, тели тең туштары, куда сөөк баарыбыз алаканды жайып алып сенден суранабыз. Анткени сен айткансың, боорукермин дегенсиң, ырайымдуумун дегенсиң, кечиримдүүмүн дегенсиң, калысмын дегенсиң, кадыр затсың. Баардык сенин 99 сыпатыңа таянып биз сенден суранабыз. Ушу биздин бир тууганыбыздын, атабыздын же апабыздын билип билбей кетирген күнөөсүн Алладан кечирип, өзүң кечирип, ушу жаннатка орун бер, күнөөсүн кечир деп биз не кылабыз? Алаканды жайып анан ошол улук Алладан суранабыз. Мына Курандын мааниси ушундай. Анан эле тойлорго, жакшылыкка барып калсаң эле, ой кел Куран окуп туруп баштабайлыбы десе, баары эмне кылат? Настроениясы түшүп калат. Эмне биз бияка өлгөнгө келдик беле депчи. Бир туугандар, дагы бир сер айтайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Баардык нерсени Алланы жаратуучу, ырайымдуу, мээримдүү Алла деп. Ошол тиги тойго барып, эки бала үйлөнгөн атса, келгиле Куран окуп баштайлы деген сөз бул. Ошол жаратуучу баардык нерсени жаратты. Сени, мени жаратты, ата-энени жаратты. Ошол баланы жаратты, ошол кызды жаратты. 7 миллиард адамдын арасынан экөөнү алып келип кошту. Никесин буйруду. Экөөнөн таркай турган урпактардан кыямат кайымга чейинки экөөнүн уланып таркап кеткен урпактарды да жаратты. Ошолордун ырыскысын да мурда жаратып койгон. Аллага рахмат айтып коюп, анан тойду баштабайлыбы десек эмне дейбиз биз? Биз тойго келсек, кое турчу, токтотчу нар жака, каяктагыны баштабай деген киши ал кандай болуп калат? Жаратуучуга рахмат айтып баштабайлыбы десе, аныңды кое турчу деген киши ал кандай түркөй адам болушу мүмкүн? Ошон үчүн бир туугандар, Куранды дайыма эмне жумуш башта, эмне кылба, баары бир Алланы улуктап туруп, анан ошондон же жакшылыкты сурап, же кечирим сурап, мына ошол ээсинен, баардык нерсенин ээси болгон Алладан баардык нерсени суранса болот. Кечирим сурайсың, жардам сурайсыңбы? Жолуңду сурайсыңбы? Бөөдө кырсыктардан, ошолордон тышкары кыл деп, балээлерден сакта деп эмне сурана турган болсоң дагы дегенде ээсинен сурап туруп, анан кийин башташыбыз керек. Ошондо элестетиңиздер. Куран тирүү кишилер үчүн түштү. Атайын биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Расулаллах эмне кылды? Ошо Жабраил периште аркылуу Куранды айтып, мына жерге түшкөндө тирүүлөр окусун, билсин. Ошо өлгөнгө келген туугандар турса тегеректеп, ошол жерде Куран окуп атканыбыз, ошо келген адамдарда эскертүү катарында Алланы улуктап. Көрдүңөрбү, Алла баардык нерсенин ээси, жаратуучу ал жалгыз. Мына ушул нерсе баарыбыз бара турганыбызда ошо Алланын алдына барабыз, Алла жараткан деп айтып аткан сөз. Мисалы, жөнөкөйрөөк түшүндүрүш үчүн, мисалы мага бир досум келди. Досум келип айтты: "Дос, борончу, мен машина сатып алдым эле, сүйүнчү" десе, мен ага: "Мынакей досум, машина сатып алсаң, мен сага могу китепти берейин, пайдасы тиет. Бул китеп жолдо жүрүүнүн эрежеси деген китеп. Правила дорожного движения деген китеп, мынакей. Мен китепти ал. Сага пайдасы тиет" десем, ал алды дагы кетти.
Bir neçe vakıttan keyin al ne oldu? Maşinesini böyle süsü aldı da mağa geldi. Ne oldu dostum? Oy men bir жерден кетип аткам. Аңгыча башка бир менин жолум экен деп кетип атсам эле башка бирөө келип сүзүп салып атпайбы десе мен андан сурап атам да. Досум, баягы мен берген правила дорожного движения деген жол эрежесин деген китеп бербедим беле ал каякта? Аны ошонун ичин ачып окусаң мындай кырсыкка туш келбейт элең да. Үйрөнүп алып элең да знактарды десем ал эмне деп айтат? Досум, аны мен үйгө алып барып жылтырак ороп төргө илип коебудум беле. Куран китепти ошентебиз го, окубай илип коебуз го өзүбүзчө. Ошонун ичин аны эмнеге китеп чыкты ал? Ошол ичин окуп алып, ошондой кырсыкка кабылбасын, ошо туура жол жүргөн жолдорду билсин деп жазылган ал китеп. Деген сыңарындай Куран китеп тирүү кишилерге түштү. Тирүү кишилер ошонун ичин ачып алып окусун. Бул жашоодо жаман жака туш болуп калбай, ошол жерге кабылып калбай, туура жол менен жашасын деп биздин жашообузга керектүү, кыямат кайымга чейинки керектүү нерселердин баарын Куранга жазылып түшүрүлдү. Ошон үчүн кечирип коесуздар кичине. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Куран тирүүлөргө түштү. Эми ошол Куран китепти биз эмне кылабыз? Тирүү адамдар ачып алып окуп, үйрөнүп, Куран китепти тирүү кезибизде пайдаланып, тирүү кезибизде ошонун ичинде эмне керек бар экен, ошону окуп жүрсөк, бизге акыретте пайдасы тиет экен. Ошон үчүн түштүк ушул китеп. Аны биз болсо көпчүлүгүбүз эмне кылып алдык? Бул Куранды ушул өлгөндөн окуйт турбайбы деп, мына намаз окубасак, динге жакын болбосок эмне кылдык? Өлгөндө окуйт турбайлыбы деп эле жүрө беребиз. Анан кече күнү мына биз Куран окутканы барсак, молдокелер айтат го, адам өлгөндөн кийин 3 илик, 7 илик, 40 илик, анан аш берип келдик деп биз айтып атабыз го. Ошол сыяктуу эле ушул нерселер жок десе биз эмнеге эле антип айта беришет, биз ошентип эле келбедик беле деп биз таарынабыз. Көрсө мындай экен. 3 илигин бердик, 7 илигин бердик. Анан 40 күндөн кийин чогулгула, 40 күндөн кийин 40 илигин берген атабыз деп туугандарга жарыялайбыз. Алар 40 күндөн кийин келишет. Кайра 40 илигин өткөрөбүз. Анан 1 жылдан кийин ашын өткөрөбүз. Андан кийин көп байкап жүрөсүздөрбү? Балдар эмне кылат? Өзлөрүнүн бир ата-энесинин алдынан кутулган бир жоопкерчиликтен, бир милдеттен деп коеюн. Ушу милдеттен кутулган сыңарындай 40 эмесин ашын өткөргөндөн кийин байкасаңыздар, ата-энесин унутуп калат ошо бойдон. Көңүл бурбай калат. Анткени шайтан эмне кылды? Цифрага коюп алып туруп, алдап алып барып, мит барып туруп анан биротола ата-энесин унуткарып койду. Мына ошон үчүн 3 илик, 7 илик, анан 40 илик, анан 45-чи, анан 30-чу, анан 70-чи деген цифраларды коюп, алаксты барып туруп анан кийин 1 жылдан кийин ашы дедирип туруп анан алдап туруп ошо бойдон ата-энең унуткарып коет. Ислам дининде андай эмес да. Ислам дининде ата-энеңди 5 маал намаз окуган сайын көзү өтүп кетсе, 5 маал намаз окугандан кийин Алланы улуктап туруп, жана намаз окугандан кийин Алланы улуктап, таазим кылып, жерге чекебизди тийгизип, туруп, кайра Алланы улуктап, 2 рекетпи, 4 рекетпи, өзүнүн айтылган шарты боюнча окуп, Аллага таазим кылып, андан кийин аягында эмне кылып атабыз? Алаканды жайып алып, дагы эле ошол көзү өтүп кеткен ата-энелерибиздин билип билбей кетирген күнөөсүн кечирип кой деп биз 5 маал күнүгө көзүбүз өтүп кеткичекти суранышыбыз керек. 5 маал. Анан эле 3 илиги, 7 илиги, анан 40 илиги ашы, андан Аллаху акбар, до свидания. Эмне болсоң ошол. Анан кийин чочуганда бир чогулуп калсаң, анан айылга барып калсаң, анан бир тууганыңдын бир туулган күнү болуп калса, же бир той болуп калса, ошол жерде барып эстеп калып анан ата-энеге Куран окуп коелучу дебейчи. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн бул Куранды биз эмне кылышыбыз керек?
Kur'an kitep tирүүлөргө түштү деп ачып алып окушубуз керек. Мына ушундай мунун жолдору бар экен. Мен дайыма 8 март келип калганда дагы ушу түшүнүктүүрөөк болсун үчүн 8 март келгенде да айтышат, интервью алышат телевизордон. Ушул биздин айымдардын 8 март майрамы менен куттуктап койбойсуңбу дейт. Анан ошондо мен тамашалап айтам. Ай бир туугандар, тиги 8 март деп аялдардын майрамы деп айымдар мына угуп атсаңыздар билип алыңыздар. Майрамы деп бир якобы мына орусча айткандачы айымдардын даражасын көтөрүп бир күндү тим эле майрам кылып койгон сыяктуу болуп койгону менен бул тескерисинче аял затынын үстүнөн издевательство мына орусча айтканда. Бул басынтуу бир күндү 8 март деп койгон. Бул жанакыдай эле 3-лик, 7-лик, 40-лик деген сыяктуу эле цифрага алып барып шайтан эмне кылып койду? Аял затынын бир күндө баркын көтөргөн болуп алдап туруп баркын түшүрүп койду. Кантип? Bir жылда bir күн 8 мартта аялдарды куттуктайбыз деп биздин мээбизге шакен киргизип койгон шайтан. Биз ошол бойдон жүрө беребиз. Аял заты да бечара ошол 8 мартты күтүп жүрө берет. 8 март күнү сыйламыш этебиз эркектер. Аны да одолжение кылып, демелечи, эми 8 марттын келатат да деп 8 март болгучакты тиги 1 марттан баштап мээсин жей берип 8 мартта доомат кылып аны дагы 8 марттын эмеспи деп аны аябай куттуктаган болуп, анан 9 март күнү эмне кылабыз? Башыңды оорутпай бар, оокатыңды кыл, кириңди жуу, жумушуңа бар деп 9 март күнү унутуп коебуз. Ана ушул аял затын биз сыйлаганыбыз же барктаганыбыз. Бир күнгө кадыр баркын көтөрмөкчү болуп туруп, кадыр баркын түшүрүп койду аны шайтан. Негизи андай эмес ислам дининде. Ислам дининде эмне деп айтат? Аял заты назик, аял заты мээримдүү, аял затын ар бир нерсеге маани берип тура турган, кичинекей нерседен да көңүлү калып кала турган ушундай зат. Аял затын Алла сага жаратып берди, неемат кылып, белек кылып жаратып берди. Ошон үчүн сен эртең менен турганда жакшы сөз айтып кет, жумуштан келгенде көңүлү көтөрүлө турган бир жакшы нерсени айт, колунан келсе бир нерсе кармай кел. Кыз кезинде эмне жакшы көрчү эле? Торт жакшы көрөбү, гүл жакшы көрөбү, дагы кандайдыр бир нерсени жакшы көргөн болсо, ошону колуңан келсе ала кел. Эми азыркы айымдарга гүл алып келсең, ушундан көрө картошка алып келбейсиңби дейт дечи. Бирок ошентсе деле картошканы бир күн алып келип берсең да, экинчи күнү же үчүнчү күнү гүл алып келип берип кой, эч нерсе болбойт. Ошентип дайыма сыйла. Аялыңды дагы, апаңды дагы. Эгер апаңдын көзү тирүү турган болсо, эртең менен акыбалын сурап кой. Жанында болсо эртең менен туруп басып барып, апаңдын бетинен өп, кандай ооруган жоксузбу, жакшыбы, ден соолугуңуз жакшыбы апа? Бирдеке болсо кейбеңиз, баары жакшы болот деп бир жакшы сөзүңдү айтып коюп жумушуңа кет. Алыста болсоң телефон чалып кой. Аялыңа бир күндө 17 жолу чаласың, анан апаңа бир жолу чалып коюш кыйыныракпы? Мисалы. Ошон үчүн аял заттын колунан келсе күнүгө сыйласын деди. Күнүгө жакшынакай сөздөрдү айтып, сыйлап турсаң, ошого жараша сага дагы сый урмат болот. Ошондон болот бир туугандык. Анткени адам бири-бирине жакшы мамиле жасаса, ошондон жакшы мамиле түзүлөт. Анан кийин эшиктен кирип келип, чай барбы деп бакырсаң, анан ошого жараша эмне? Өзүң күйгүччү, ажык турбай башым ортпочу деп айтат. Эшиктен киргенде күлүп, жакшынакай кылып келсе, аял заты дагы ошентип тосуп алат сенин күндө. Аны 8 март эле күнү эмес, сен ага чейинки жасап жүргөн мамилең болгондон кийин, сен 8 март күнү белек бербей койсоң дагы аялың сага эч качан таарынбайт. Ал күлүп коет. Эми сен эмне эчтеке эмес, мен 8 мартта бүгүн белек албай калган турбаймынбы, же шартым келбей калды, же ушу каражатым жок эле десең, аял эмне деп айтат? Эми койчу, жөн эле койчу, ага эмне эме кылдың? Анын көңүлүңө алба, мен таарынбайм. Сен 7 март деле, 6 март деле, 1 мартта деле сыйлап атпайсыңбы мени дейт. Анан ошон үчүн эмне кылды? Бир күнгө байлап, бир күнгө минтип деген нерсе ислам динине бул жакшы эмес. Күнүгө деген нерсе бар.
Günügө degele özü mına İslam dininde Allah'ını musulmanlar gana her bir minuta sayın uluktap turat eken. Dünyacısı boyunca. Degende kantip degende. Bunu elestet görüңүз. Erте менен таң атканда Allahu Ekber деп туруп Allah'ını uluktap atасы. Birazdan keyin bul meçitten birazdan keyin Allah'ını uluktap atsa 1-2 мүнөттөн кийин наркы мечитте. Дагы 3-4 мүнөттөн кийин наркы мечитте. Ошент отуруп Кыргызстанда күн минтип жылгандан кийин Казакстандан Өзбекстанга ошентип күн жылып таң атып берген сайын дүйнөдө баардык жерде таң атып баратканда эмне кылат экен? Мусулман мына 24 саат бою күнүгө минут сайын Алланы улуктап турат. Көрдүңүздөрбү? Аны бизге бир 5 маал деп бизге айтылып атканы менен бул бизде баардык дүйнө жүзүндүкүн айланып көргүлө, күн айланып атат да мынтип. Айланган сайын тынбай Алланы улуктап турат. Ошон үчүн бир күндө, мынча күндө, ана тигинче күндө дебеш керек өзү. Жакшылыкты тынбай кыла бер, соопту тынбай кыла бер, колуңдан келсе, жүрөгүң согуп турганда. Мына ошол бул өзү жакшы нерсе экен. Ошон үчүн келиңиздер. Алла жараткан нерселердин баары жакшы. Эгерде Алла машакат кыйынчылык берип аткан болсо, анын дагы аркасында жакшы нерсеси бар. Анткени Алла билүүчү, кадыр зат, сага эмне керек экенин, сен келечекте эмне сага керек экенин Алла билет. Ошол себептен мына ошондой мына барып Куран окутуп келдик. Борончубай өзүңүз намаз окуйсузбу? Канча болду окуганыңызга дейт эми. Мынча болду деп айтып мен сообун кетиргим келбейт. Канча намаз окуп аткан болсок дагы ал кантип окуп атабыз, канчасы кабыл болуп атат, ал эми Аллага белгилүү. Ошонун баары кабыл болсо экен деп тилек ниет кылабыз. Бир баягы 30 жыл бир тынбай орозо кармаган такыба бир киши бар экен да. Намаз оккан 30 жыл орозосун такыр буспаптыр да, эрежесин эч буспаптыр. Анан ошону шайтан кантип ушунун соогун кетирсем болот деп жүрөт го. Анан бир күнү бир сүт сатып аткан жерде кезекте турганда шайтан башка бирөөнүн эмесине фикир салат да. Ал башка бирөө келип, баягы алдыда турган бул 5-6 кишиден кийин турса, алдыга келип эле биринчи кезекти талашыптыр да, мага мындай без очередь бергиле дептир да, орусча айтканда. Кезексиз бергиле десе. Эмнеге сага беребиз? 2 жылдан бери мен орозо кармап келатам дейт го. Десе ачуусу келтирип беркиле. Эмне кылайын эми 2 жылдан бери орозо кармап келатсаң сен? Башым ортпагыла 2 жылдан бери мен ушундай сонун орозо кармап атам, мага кезексиз бергиле деп ошентип. Уруш чыгарып ийиптир да. Уруш чыгарып ийсе сабыр кылып турат берки киши анан. Бирок да ачуусу келип кетет, эми пенде да. Ачуусу келип кетип айтыптыр да. 2 жылдан бери орозо кармап келдим деп эле эмне мынча эле аябай кадаландың сен? Мен деле 30 жылдан бери тынбай орозо кармап келатам. Эч жеринен эме кылбай десе, бер жактан шайтан оппа деп сүйүнүп коет дейт. Мына сооңдон ажыраттым деп. Жанасыңардай. Намаз окуп келатабыз, көп эле болду буюрса. Бирок кандай окуп атабыз, кандай сооп болуп атат, эми Аллага белгилүү. Ошон үчүн Алла насип кылсын. Сизге Аллах разы болсун. Кыргызстандагы адашып жүргөн эркектерибизге эркек арак ичип катындарчасынан ушакчы ууру болбой дегеле Алла жолуна келиштерин тилеймин дейт да. Ушул жерде мен бир арак десе бир нерсе эсиме түшүп кетти да. Жана тойго барганда байкап жүрөсүздөрбү? Арак ичирип тойго келгенде кудага бирдеке барып калса, биз тамада болуп көп жүрүп атпайбызбы? Анан көпчүлүк Аллага шүгүр, мындай ичкилиги жок тойлор өтүп атат. Бирок ошентсе да болбой эле баягы кээ бир жерде болбой эле ичкилик таарынып, эми элдин арасында баягы көпчүлүк да ана тойго келгенден кийин мен ичишим керек деп даярданып келип алган кишилер бар,
Анан кийин баягы тойду тосуп аткан адамдар дагы бар, алар дагы кой кудалар нааразы болуп кетет деп эле ушинтип берет го. Баягы үйлөнүп аткан 2 жаштын бир шайтаны жок, бир бата сурап алайлы деген максат эмес, башка баягы дүйнөлүк иштери менен, бияктагы көз караш менен ушинтип берет да. Ошондо байкайсыздар, мисалы бир ичирип аткан бир жеңелер же бир байкелер болот го. Ошолор мындай сырттан байкап карап турсаңыздар, мындай шайтандар кантип азгырып атканын көрөсүздөр да. Мисалы бирөө барат дагы кудада отурса, акырын бирөө барат дагы мынтип баштап калат. Эми кудалар кош келипсиңер, балдар бактылуу болсун. Эми ушул эми кудага келгенден кийин куданын бир өзүнүн шааниси, мааниси ушундай болот экен. Эми аксакалдар эми келгенден кийин эми бул 100 граммдан алып отурган жакшы. Бул деле буудайдан жасалат экен деп эле бир баягы шакеңдин немелери менен, шайтандын немелери менен эме кылып баштайт го. Алдырганга аракет кыла баштайт. Анан кийин рахмат, жо биз жөн эле коелу деп ошентсе нар жактагынын шайтаны коскойт да, акырынанчы. Ал бир нар жактан келет да айтат. Эми ушул 2 жаш бактылуу болсун, эми жакшы болуп жашасын, ынтымак жашасын. Эми ушулар бактылуу болсун десем бир алып койгула эми дейт бирөөсү. Ага да макул болбой койсо, ар жактан бирөөсү келет. Шайтан аябай сулуу сөздөрдү эме кылат да, ойлоп табат да, анан ар жактан бир жеңебиз келет. Мен эгиз балам бар. Ушул 2 жаш эгиз балалуу деп болсун десеңер, алып ийгиле деп ошентет. Анан дагы бирөөлөр болбой ошентсе, анан акырында нар жактан бирөөсү келет. Шайтандар азгырып атканын себеби мындай да. Алардын максаты каргышка илиш керек да. Бул эмне деп айтылат? Жасаганга каргыш, жасатканга, заказ бергенге каргыш, магазинге ташып келгенге каргыш, сатканга каргыш, сатып алганга каргыш, сатып келгенге, куюп бергенге, анан алдырганга каргыш, ошону алдырып ичирип ийгенге андан дагы көбүрөөк каргыш дегендей каргышка илиш керек болот. Шайтандар өздөрүнүн иши да. Ошон үчүн такыр эле булар аракет кылды, анан эч киле каргышка иле албай атышат. Анан кийин акырында бирөөсү келип мынтет. Эми жок дегенде колуңарга кармап койгула дейт, мындай жашоодо көрүп жүрөсүздарбы? Колуңарга кармап койгула дейт. Анан тигилер айла жок эми мейли дем ичпесе де көңүлү калбасынчы деп анан колдоруна кармайт. Анан колдоруна кармап ошентсе, кээ бирөө кармабайт, көпчүлүгүн карматышат, эми жана ар бири мойнуна туруп алышат го мэр. Ошол жерде жашап алат го, бирөөтөлө эле баягы неме бир тапшырма алып алган сыяктуучу. Шайтандар ушундай иштейт да, өзүнүн ой. Эми ошо ичирип аткан адамдарды мындай байкасаң, бир медал алчудай болуп, тим эле ичиргендиги үчүн өзүнчө маашырланып, ой мен тигини ичирбедим, муну ичирбедимби деп тим эле бир аябай чоң медал алчудай болуп кубанышат го. Ошону шайтандар ошентип иштетет экен дагы. Оозун тийгизип кой эми дейт го. Байкасаңар, анан болбой колдоруна карматып атат, анан оозун тийгизет го. Анан оозун ичпесе да оозуна тийгизип койсо, анан мынтип калышат го, мындай деп мындай успокоиться, орусча айтканда. Анткени илди да тигилер каргышка. Анан деп калат да. Байкаңыздар, мына ушулардын баары эмне үчүн ичкилик жөнүндө айтылат, ичпегиле деп айтылат. Ичкилик ичкенде адамдын жанындагы периштелер качып кетет экен. Ал качан соолугуп, баягы сасыган жыты чыгып, спирти таркап кеткенден кийин келет экен да, мындайча айтканда. Эгерде ошол эмне үчүн ичкиликке жамандыктын ачкычы деп айтылып аткан себеби, ичип жүргөн учурда адам өлүп калса эмне болот? Жанында периштелер болбойт. Ичип жүргөн адам өлүп калса, келмени айта албай өлүп калат. Келмени айтпай өлгөн адам ал башка жакка барат. Ушундай. Ошон үчүн ичкилик жамандыктын ачкычы. Ал ичкилик жамандыктын ачкычы эмне? Оозуңа алып ичтиң, 100 грамм болду. Сени тегеректеп турган тиги периштелердин баары кетти дагы. Анын ордун эмне кылды? Шакеңдер толуктады. Шарактап анан кийин.
Şair Şatman bolгандан кийин жакшы сөздөрдүн баарын, туура эмес сөздөрдүн баарын жакшы сөз кылып чыгарып баштайт. Анан кийин колуна кармап алыптыр. Анан кийин келгиле дейт, ден соолук үчүн ичели дейт. Ден соолугубуз чың болуп ушинтип шарактап, жолуккан сайын ден соолукта бололу дейт. Бул калп сөз да. Калп айтып атпайбы. Бирок ошону кулабызга жакшы угулдурат. Кандайча калп? Эгерде ал чынын айта турган болсо, анда ал мынтип айтылыш керек болчу. Келгиле бир туугандар, муну ичкиле. Бирок бул ден соолукка жакшы эмес. Оортат. Бирөөңөр бөйрөңөр оорушу мүмкүн. Бирөөңөрдүн тиги дагы кандай ооруңар болсо, ошо ооруңарды козгошу мүмкүн. Сахар болсоңор вообще өлүп каласыңар. Бирок ошентсе дагы ушул 2 жаш үчүн өлүп калсаңар да чыдап алгыла деп айтыш керек эле да, анда чындыгын айтыш керек эле, туурабы? Ден соолук үчүн деп туруп не кылат? Ден соолукту бүт бузат. Алдады. Бирөөнү алдаган эчтеке эмес, адам өзүн алдаган жаман да. Деп алыптыр анан кийин. Эмне десе, ой, ковидке даар экен деп дешипти беле. Шакең ар түрлүү нерселерди ойлоп табат да. Экинчи дос болсо, международный 3 дос бар да. Бирөөсү ушу ден соолукка, экинчиси ынтымак үчүн алалы дейт. Карачы. Ынтымак үчүн алалы. Кудалар ушулар ынтымакта жүрөлү, дайыма жолуккан сайын ушинтип ынтымакта дейт. Чын-чынына келгенде ичкенден ынтымак болбойт. Анчын не кылыш керек? Чынын айтыш керек болчу. Дагы Шакең алдады да. Ал чынын айтканда мынтип айтыш керек болчу. Келгиле. Момдон 1-2-3төн катар менен бастырып ичкиле. Андан кийин бир жарым сааттай мушташ башталат. Куданы тебелекей жок. Кичине улуу киши экен. Чашташ экей жок, айтып коеюн деп айтыш керек эле да анда. Чын ошо да. Ичкенден кийин ал аябай эле эме болуп калбайт. Ал сөзсүз туура эмес сөздөр башталат. Туура эмес ойлорду, фикирлерди салат огуп өтөр. Кызыгандуулук кылып, монтип куда экенин деле унутуп калат. Көп ичкенден кийин, улам ичирип келтирип анан кийин мына мисалы ичиңдеги ошол адамдын жини, шайтаны ичкенден кийин сыртка чыгып өзүнүн ким экенин көрсөтөт. Байкайсыздарбы? Мисалы ичкилик. Дегенде тойго келгенде кой коюп келбеди белем. Кандайсыңар кудалар? Жакшысыңарбы деп келген да, туурабы? Анан кийин Шакең келип туруп ичкиликти ичирип неме алганда эле баягы куда жок, ичиндеги жини чыгып алган. Каяктасың кудай деп. Ошону мындай сырттан карап турганда байкасаңар болот да. Ошон үчүн адамдын ичинде шайтаны, жини бар экени, ошо ичкилик чыкканда кимдин, кайсыл айымдын, кайсыл эркектин ичиндеги жиндер чыгып алып кантип көрүнүп атканын сыртта өздөрү ушинтип көрсөтөт. Мындай алып. Негизи ар бирибиздин ичибизде негизи өзү бирден менчик жинибиз бар. Карыйын деп аталат анын аты. Ал жөнүндө өзүнчө сүйлөшөбүз. Жиндер жөнүндө. Ошон үчүн деле биз билебиз, бирибиздин жинибиз бар экен. Тиги Акматтын жини жаман. Ташмат сразу эле башкача болот. Ал вообще жинди дейбиз го. Ошол ичибиздеги жинибизди ичкилик ичкенден кийин шадыраңдап ал сыртка чыгып алат да, эркин болуп ичиңде турган болчу. Ошон үчүн ичкилик дагы жакшылыкка алып келбейт экен. Азыр тойлордо ичкилиги жок. Жакшынакай кылып периштелер тегеректеп турганда алаканды жайып, Кудайдан тилек кылган сайын периштелер не дейт? Омин деп турат. Караңыздар. Ушул балдар чындап келечеги түз болсун десе, жакшы болсун десеңиздер, ошолор эми үйлөнүп нике кыйлып атканда жанантип Куран окуп, Алланы улуктап туруп, анан алаканды жайып туруп, жакшынакай кылып Шакеңдер жок. Куран оккан жерге шайтандар качкандан кийин анан не кылабыз? Омин деп периштелердин жардамы менен балдарыбызга бакты таалай рызкыны Кудайдан сурайбыз, тилейбиз. Ассаламу алейкум. Өзүңүздү мыкты сооп таба турган амалдарды айтыңызчы дейт. Мыкты сооп таба турган амалдарды мен ошо кече жана менин көрсөтүүнүн башында айттым. Кабайтулла мечитине, Меккеге барганда мечитти айланабыз го. Айлангандын өзүнүн мааниси эмнеде десе айтат экен. Жашоо өзү айлануудан турат. Жакшылык кылсаң айланып жакшылык келет, жамандык кылсаң дагы айланып жамандык келет.
Жакшылык кылсаң дагы сөзсүз анын соогун аласың. Жаманды кыянатчылык кылган болсоң, андан да эч кача кутулбайсың. Анын дагы жазасын аласың. Өзүң албасаң дагы балага кыраңа, небере чөбөлөрүңө ошол жакшылыгыңды дагы соогун эмесин калтырып кетесиң, кесепетин, жамандын дагы кесепетин таштап кетесиң. Карачы, мына ошон үчүн сооп эмне? Жүрөктү ишеничке, Кудай деген эмеге толтурсаң, жакшы нерсеге толтурсаң, ой жүгүртүүң дагы, оозуңдан чыккан сөздөрүң дагы, бирөөнө кыла турган амалдарың дагы, бирөөнө кыла турган жакшы кылган иштериңдин баары жакшы жагына кетет. Ошонун баары сооп. Бирөөнү жылмайтып койсоң дагы сооп. Адагычы ден соолугуна пайда, жакшы ойлонушуна пайда. Ошон үчүн жүрөктү жакшы нерсеге толтуралы. Эгерде жүрөктү жакшы нерсеге толтурбасак, ал боштукка жаман нерсе толуп калат. Эгерде караңгы үйгө кирип туруп ширинкен жаксаң, ал үйгө жарык киргенден кийин ал жерде караңгы жоголот. Туурабы? Демек, аны жарык толуктады. Эгерде жарык жүрөгүңдөгү нерсе аз болуп калса, ал жерди караңгылык толуктайт дегендей, боштукту жакшы нерсеге бош толтурсаң болот. Жаман нерсеге дагы толтуруп алсаң, ошол жаман ойлор, жаман фикирлер чыга баштайт. Ал өзүң напсиңе жараша иш кыласың. Оң тарабыңдан периштелер жакшы ойлорду берет, сол тарабыңдан жиндер, шайтандар жаман ойлорду берет. Напсиң кайсынысын жакшы көргөн болсо, ошол жагына аракет кылып жашай бересиң. Мен ойлойм, менин оюм боюнча сооп бул жакшы иштерди кыл, эмне иш кылсаң дагы, жакшы иштерди эле кыла бере турган болсоң, ар бир нерсесинде сооп бар. Жанагы аялдар мынтип ойлойт го, мен үйдү шыпырып, идиш аяктарды жууп, эмне үчүн эркектер деле андай нерсе кылбайлы, ушул милдеттердин баарын ушул эмне себептен аял бизге берип койгон деп деле ойлонушуңуздар мүмкүн да, айымдар, туурабы? Аял затынын күйөөсүнүн кийимин жууса, күйөөсүнө караса, тамак жасап берсе, кир жууса, идиш жууса, баардык аял затынын кыймылдаган иштеринин баарына сооп жазып коюптур. Эркектер болсо, көчөдө чыгып, жумуштарды кылып, үй бүлөсүн багып, бир нерсе таап келип, мечиттерге барып, ошол жактардан сооп издешип, илим алышып, башкаларга жардам берип, физически күчтүү болсо дагы бирдекелерди кылып, сооптурду ушул жактан кылат экен. Аял зат эчтеке чыкпай эле үйдө иш кылса деле, аял затына ар бир кылган ишине сооп жазылып турат экен. Ошон үчүн жакшы иштерди кыла берсек эле, буюрса сооп жазыла берет. Ассаламу алейкум борончу устаз, эфирге мыкты устазды чакырыңыз дейт. Мен рахмат, мына ошону жана дагы башында айтып кеттим. Эми бияка илимдүүлөрдү, аалымдарды чакырып, мен ал аалымдарга жөнөкөй элдин түшүнүгү боюнча билбеген нерселерди алардан сурап турам. Сиздер менин мына дагы бир жолу айтып коеюн, 773-47-47-15 телефонума жазып турасыздар. Ушул суроолорду берип коюңуздар. Мыктыбек эмеге, ажыга, дагы келген кайсы устаздар болсо, ошолорго берип турсаңыздар, мен сураймын. Анан алар жооп берип турат. Анан өзүм дагы мен WhatsApp-ыма жазып койсоңуздар, мен дагы окуп, андан кийин анан келип сиздерге ошол жөнөкөй жалпак тил менен түшүндүргөнгө аракет кылып көрөмүн. Эми кийинки көрсөтүүлөрдө мен жалгыз чыкпайм. Мен буга чейин жалгыз чыгып келгенмин. Эми бул мен дин аалымы болбогондон кийин мага көп нерселерди жооп бере албай калам. Ошол себептен мага оор болуп калат. Ал эми дин аалымдарынан бир конокту, анан башка дагы мына 2 конок кылып, башка дагы динге мындай жакын эмес адамдарды да чакырып, аларга дагы колубуздан келишинче мына ошол даават кылып, эбепке себеп алар менен кошо сүйлөшкөн сөздөрүбүз бизге, элге жакшы таасирлерди калтырып турган болсо, биз сабак үйрөнүп турабыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум агай, өмүрлүк жарды кантип туура тандоо керек? Рахмат. Мен жана башында айтып кетпедимби? Нике кайып Алланын буйругунан бул нерсе өзү.
7 миллиард адамдын арасынан ушул аялым экөөбүздү кошуп койгонуна Аллага 1000 мертебе шүгүрчүлүк. Демек мен досторумду минтип тамашалайт элем. Биз үйлөнө элеккесиз да. Мен 1-2 классташ досторум бар. Баягы сөз ээсин табат дейт, укса күлүп калышар. Мен кийин үйлөнгөндө аялым айткан нерсени эме кылып туруш керек деп ошентип айтат эле да. Мындай кылсам мындай деп, тигиндей кылсам тигиндей деп. Аял негизи ошондой болуш керек деген ошо түшүнүк боюнча өздөрү ошондой эле, бул ниет да. Анан мен айтат элем, жөн эле Кудай деп эле эме кыла берсиңер, ким билет эми кандай аялга жолугасын депчи. Азыр ошо 1-2 досторумдун келинчектери наоборот да, тескерисинче аялдары айткан нерсени кылат да. Анан көрдүңбү, ошон үчүн мындай бир текеберчилик кылбаш керек. Мен деген нерседен качыш керек. Жупунуу болуш керек, жөнөкөй болуш керек. Кантип жөнөкөй болсо болот? Мен өзүмдүн деле кесиптештериме көп айтам. Жигиттер, кыздар, өнөр дегенди бир эле бул сахнага чыккандар үчүн берилген эмес. Кудай Таала өнөрдү ар бир адамга берген. Ар бир адамдын өзүнүн өнөрү бар. Алмашылгыс өнөрлөрү бар. Мен кылган нерсени сен кыла албайсың. Сен кылган нерсени бул кыла албайт. Бул кылган нерсени тиги кыла албайт. Ошон үчүн бири-бириңерге муктаж болуп жашагыла деп ар кандай өнөрлөрдү берген, ошол өнөрлөр менен рызкы табышат. Мына бирөө той бере турган болсо, мени тамадалыкка чакырат. Мен үйүмө уста керек болуп калса, мени аны чакырам. Ал менин үйүмө келип, үйүмдү салып берет. Жыгач уста керек болсо, жыгач устаны чакырам, ал стол жасап берет. Бир нерсе ташып келиш керек болуп калса, мен эмеге айдоочуга кайрылам. Ал менин үйүмө машинеси менен ташып келип берет. Көрдүңүздөрбү? Ар бир адамга өзүнчө өнөр берген. Мына ошо өнөрдү барктап баалап, ошолор аркылуу жакшы иштерди кылып, бейишке жол таап алсын. Байга байлыкты бердим, байлык аркылуу бейишке жол тапсын. Ал болсо мен таптым, мен кыймын, мен дей бербе. Эмнени жакшы көрсөм, ошонун аркасынан кул кылып коем да, ошонун аркасынан өзүмдөн алыстатып, ошол жака жөнөтүп коем деген. Дүйнөнү мен көп таап атам дегендерге дүйнөгө кул кылып, ошонун аркасынан дүйнө болуп, малдын көбөйтүп алып, малдын аркасынан жүрө берет. Кээ бирөөчү малдын туягын санап коюп. Кээ бири акчаны көп тапса, маашырланып, ошол акчасын рахаттанып, ошондон рахат алып эле ошон менен жүрө берет. Алла ошо өзүнөн алыстатып, өзүн эстетпей, ошол жакшы көргөн нерсенин астына кул кылып койгон да. Ошон үчүн ар бир адам жаратканда жаратуучу улуг экендигин, жаратуучунун алдында биз баарыбыз бирдейбиз. Ар бирибизге сыноо катарында ар кандай деңгээлдеги шартты берди. Бирөөнү байлык менен сынады, бирөөнү кедейлик менен сынады. Бирөөнү башкача бир өнөр берди, дагы бирөөнү башкача өнөр берди. Ошол өнөрлөрдү туура пайдалангыла, текебер болбогула. Бир кишиге 5-6 өнөрдү берип койгон болсо, ал эмне кылат? Текебер болот. Ага кереги жок болот да. Ал өзү деле ырдай берет, өзү деле тамада, өзү деле уста, өзү баардык нерсе өзү деле кыла берсе. Эч кимге муктаж болбосо, анда текеберчилик пайда болуп калат да. Ошону сыгарындай. Кудай Таала бизге ар тараптан мына ушундай өнөрлөрдү береткен. Ушу колубуздан эмне келип аткан болсо, ошолор аркылуу жакшы иштерди кылганга аракет кылалы. Саламатсызбы, сиз өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды шариятка туура келет деп ойлойсузбу? Мен азыр эле айтып кеттим. Ар бир адамга ар кандай өнөр берди, ошол өнөр аркылуу бейишке чыкканга жол таап алсын деп айттым го. Кимдир бирөөлөр менин ишимди, мына сиз айтып атпайсызбы? Тиги шайтандын ишинде жүрөт дагы, анан кийин башка иш кылбайбы депчи. Мына мен ошол өзүмдүн кылган ишимде шариятка туура келген жери да бар, туура келбеген жери да бар. Анткени мен билбейм, акылым жетпейт, адашып атабыз, биз баарыбыз пендебиз, адашабыз. Бирок менин өзүмдүн кыялымда жылмаюу, бул дагы жылмаюу, бирөөнө жылмаюу тартуулоо, бул да сооп дегендей, биз мисалы куудулдар тамаша аркылуу бирөөлөрдүн
тарбия жолго чакырабыз. Анан бирөөлөрдүн туура эмес кылып аткан нерсесин көпчүлүккө чагылдырып чыгабыз. Мына булар туура эмес кылып атат. Булар коррупционерлер, булар элди алдап атат, булар мынтип атат, булар мынтип атат дегенди көпчүлүккө сен акмаксың деп бирөөнүн бетине айтсаң ал таарынып калат. Бирок ошону тамаша жолу менен айтсаң, ал өзү дагы акмак экенине эме кылат, макул болот, өзү да күлөт, туура дейт. Ошол сыяктуу биздин куралыбыз, куудул болуп сахнада чыгып аткандардын куралы ушу тамаша жолу менен элди тарбияга чакыруу деп ойлойм мен өзүмдө. Ошондо мен өзүмдүн эмемде жаман оюмда деп коеюнчу кыргызча айтканда. Мен өзүм жаман оюмда мен туура иш кылып жүрөт болушум керек деп эсептейм. Ошон үчүн ушул жакта жүрөм да сахнада мисалы да. Анан эми кийин бара ойлонуп, мына азыр Марбатыбыга келип эмнеге сүйлөп атам? Демек, ушул кезге чейин мени таанып билген адамдарга сооп иштеринге кылып алайын, сооп кыйлашып алайын. Мен аркылуу бирөөлөр намаз окуп калса, мен аркылуу туура жолго түшкөнгө бир себепчи болуп калсам, мен кандай бактылуумун деп эсептеп, мына ушул жака келип жүрөм. Болбосо негизи эле сиздин сурооңуздун төркүнүн түшүндүм. Бул артисттердин эмеси, баягы иши шайтандын иши да деп. Мен өзүм деле кесиптештериме тамашалап калам. Кээде концерттин алдында баары өздөрүнчө туруп алып, бийчилери, ырчылары, чорчулары туруп алып алакандарын жайып, о Кудай, бизге тиги жардам бере көр, сахнага чыгабыз деп атса, мен тамашалап мынтемей. Биздин кылып аткан ишибизди өз негизи Кудай Тааланын мынтип эме кылып, секирип алып, жалаңаш чыгып алып, секиргиле деген эмес. Бул Алланын эметкен иши эмес, бул шайтандын иши. Аны көрсө шайтандан суранбайсыңар. Ошолор жакшы жардам берет деп жана анткени ошолордун иши деп жана анскарындай мен сиздин суроо берип атканыңызды түшүнүп атам. Силердин ишиңер өзү негизи шайтандын иши го, анан эмнеге мындай жолдо жүрөсүз деп атасыз да. Мага ушул нерсеге жана талант деген сыяктуу. Мага ушундай жөндөм берген экен. Соода кылып көрдүк. Тиги атамдын коюн алып келип алып, бир 9 коюн алып келип алып бизнес кылам деп, келип кой сатам деп отуруп, коюмдун эмесин акчасы чыкпай, кажылдап отуруп бир коюм илинген жерден урдатып, ал жагына жөндөмүм жок экен, мисалы да. Сахнага чыксам мындай тартынбай сүйлөйм, бирок соода кылып атканда келгиле ой деп айта албайт экенмин, мисалычы. Ага да өзүнчө жөндөм керек экен. Көрдүңүздөр, ошон үчүн ар бир адамга өзүнө берген жөндөмдү жакшы жагына бурганга, анан пайдалуу жагына бурганга аракет кыла берсе болот. Анан эми бул мындай болду, мен муну кылбашым керек дебей, ар бир иштен жакшы жагын кылганга, ошол жагын алып чыкканга, элге пайдасы тие турган жагын аракет кылып көрүшүбүз керек экен. Убакыт болду окшойт экен, мындайынан карасам саат убакыт болуп калыптыр. Дагы бир жолу аягында эскертип кое берейин. 773 47 47 15 менин WhatsApp телефонум. Суроолоруңуздар болсо ушуга дагы жазып кое бериңиздер. Азыр эфир бүткөндөн кийин дагы мен окуйм, үйгө барам. Билбегендерим болсо китепти ачып алып окуйм, жообун издейм. Анан кийинки көрсөтүүгө келгенде ушул жооп берем. Кийинки көрсөтүүбүз биздики, мен конок чакырам, буюрса кийинки көрсөтүүбүз жоолук жөнүндө болот. Мындан кийин биз ушу баягы турмушта болуп аткан ар кандай көйгөйлөр жөнүндө сүйлөшүп турганга, коноктор чакырып турганга аракет кылабыз. Сиздер дагы мени WhatsApp'ыма жазыңыздар. Кайсы жерде кандай жоолуктун пайдасы, ал эми жоолук зыян болуп атабы, эмне себептен мектептерден жоолукка каршы деп эле тиги ата бабаларыбыз кандай жоолук салынып келген, эмне себептен жоолук салынган апаларыбыз, мисалы, эже карындаштарыбыз максаты кандай, ушулар жөнүндө эмки көрсөтүүбүздө сүйлөшөбүз. Дагы кайсы конокторду чакырышыбыз керек, аны да айтып туруңуздар. Убактыбыз келип калды. 773 47 47 15. Эмки жолугушканга чейин Алла баарыбызды аман эсен кылсын, элибизде тынччылык, токчулук болсун, береке болсун, бейпилчилик болсун. Тапканыңыздарга Алла берекесин берсин. Эң негизгиси Кудай Таала берген өмүрдү бир жакшы жашап,
işenичибизди Аллага бекем кылып, şu тура жолдо жүргөнгө Алла насип кылсын. Эмки жолугушканга чейин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.